Жалал-Абадта мусулмандар Франциянын президентине каршы митингге чыгышты. Кыргызстандыктар француз башчысынын ислам жөнүндө айтканына наразы. Наразычылык акциясы Жалал-Абад шаардык театрынын жанында өтүп жатат. Акцияда Макрондун сүрөтүн тебелендиде калганын көрүүгө болот. Эске салсак 16 октябрда Париждин чечакасында Конфлан-Сен-Анарин шаарында 18 жаштагы Абдуллах Анзаров улуту боюнча чечен, дини боюнча мусулман болуп, мектеп мугалимине кол салып, башын кесип салган. Кийинчерээк ал кылмыш болгон жердин сүрөтүн Твиттерге жайгаштырып, агам Франциянын президенти Эммануэль Макронго жана башка капырларга коркуткан кол тамгаларын кошкон. Натыйжада Макрон исламды дүйнө жүзү боюнча кризиске кабылган дин катары сыпаттаган. Булак элдик медиа. Ош шаарындагы мечиттердин биринин кире беришине дубал бетине чочко Дажал деген жазуулар бар. Франциянын президенти Эммануэль Макрондун сүрөтү жабыштырылды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, соц тармактын колдонуучулары бул сүрөттү социалдык тармактарга бөлүштү. Ошондой эле француз лидеринин сүрөтү Курман Жаннатка көчөсүндөгү жана Наваи көчөсүндөгү жөө адамдар өтүүчү тилкесине жабыштырылган. Сүрөттөрдүн үстүндө буттун изи тартылган. Буларда Оштогу социалдык тармактын айрым колдонуучулары бойкот Франс деген сүрөттөрдү жайгаштырышса, айрым колдонуучулар I love Muhammad деген сөз менен челлендж башташты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков шаарда коомдук саясий абал тынчтыгын билдирип, диний кырдаал көзөмөлдө турганын айтты. Экстремисттик террористтик топтордун активдүүлүгү байкалбайт, баары милициянын көзөмөлүндө турат. Ош шаарында коомдук саясий абал тынч. Диний кырдаал көзөмөлдө турат. Мечитке жабыштырылган сүрөт боюнча милиция иш алып барууда, деди ал. Буга чейин 16 октябрда Париж шаарынын Жакобелинде тарых сабагынын мугалими өлтүрүлгөндүгү кабарланган. Ал сөз эркиндиги боюнча сабакта студенттерге Мухаммед пайгамбардын карикатуралык сүрөттөрүн көрсөткөн. Анан кийин студенттердин бири аны өлтүрүп, мугалимдин кесилген башы тартылган сүрөттү социалдык баракчасына бөлүшүп, аны Мухаммед пайгамбарды шылдыңдаган үчүн өлтүргөнүн айткан. Ал президент Макронго кайрылган. Кийинчерээк француз лидери "Биз силер жакшы окуган эркиндикти коргойбуз, ошондой эле секуляризмди жогорку деңгээлде баалайбыз. Биз карикатура сүрөттөрдөн башкалар баш тартса да баш тартпайбыз" деген. Мындан улам Туркия, Иран, Ирак өлкөлөрү француз лидерине наразычылыгын билдиришкен. Ал тургай Туркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган мусулман өлкөлөрүнө кайрылып, француз товарларына бойкот жарыялоого чакырган. Булак турмуш кежи. Саламатсыздарбы? Ош шаарындагы Курманжатка көчөсүндөгү пешаходтун адамдар жөө басуучу пешаходтун биринде Франциянын президенти Эммануэль Макрондун сүрөтү мынтип пешаходко жабыштырылган. Анын үстүндө ошол буттун изи тартылган сүрөттөрдү да көрүүгө болот. Азыр биз ошол Курман Жаннатка менен Алишер Наваи көчөсүнүн кесилишиндеги жөө басуучу адамдар өтүүчү жанагы пешаходко барабыз. Мына өзүңүздөр көрүп болгондой, бул жакта дагы Франциянын президенти Эммануэль Макрондун сүрөтү адамдар өтүүчү пешаходко жабыштырылган. Анын үстүндө буттун изи турат. Буга чейин Оштогу мечиттердин биринде дагы Эммануэль Макрондун сүрөтү жабыштырылып, анын үстүндө чочкон ажос Дажал деген сөздөр жазылган боюнча интернет колдонуучулары өздөрүнүн социалдык баракчаларына бөлүшкөн. Буга чейин билесиңер, 16 октябрь күнү Париж шаарынын Жакобелинде тарых сабагынын мугалими Мухаммед пайгамбардын карикатуралык сүрөттөрүн көрсөткөндүгү үчүн жаш өспүрүм аны өлтүрүп, кесилген башын социалдык тармактарга таратып, Франциянын президенти Эммануэль Макронго кайрылып, пайгамбарды шылдыңдаган үчүн ушундай жолго бардым деп айткан. Бул учурда эле ошол Макрон өз сөзүндө кийинчерээк расмий билдирүү таратып, Франция карикатуралардан, сүрөттөрдөн баш тартпайт, Франция эркиндикти коргогон мамлекет деген билдирүүлөр менен көп мусулман өлкөлөрүндө бир чуу жараткан. Анын ичинен Туркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган болсо, мусулман өлкөлөрүн Франциянын товарларына бойкот жарыялууга чакырганын биз дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарынан окуп билип жүрөбүз.